Лейлик районунун Разаков шаарында район аймагындагы бардык билим берүү мекемелердин директорлорунун катышуусунда өзгөчө кырдаал мезгилдеринде элдерге биринчи психологиялык жардам көрсөтүү туурасында атайын окутуу семинары болуп өттү. Биздин негизги максатыбыз элге биринчи психологиялык жардамды көрсөтүү болуп эсептелет. Себеби дегенде өзгөчө кырдаал мезгилдеринде биринчи саат, биринчи мүнөт, биринчи күнүндө көрсөтүлгөн жардам 80% кыйынчылыктын алдын алат. Ошого уюштуруучулукту көрсөтөбүз. Бул окутууларыбыз болсо бизде ушул азыркы ноябрь айынан баштап мартка чейин жүргүзүлөт. Азыр биз баштапкы этабын өтүп жатабыз. Үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Тажик-Кыргыз чек арасында чыккан чырдан чек ара аймактарындагы жашоочулар психологиялык жардамга муктаж болушкан. Ал эми аларга республиканын бардык аймактарынан келген психологдор акысыз жардамдарын көрсөтүп турушкан. Кече өтө жакшы маанайда өтүлүп жаткан семинардын уюштурулуусу биздин Лейлик Сүлүктүү шаарында өтүп жаткандыгы өтө жакшы бир жөрөлгө. Бул семинарды уюштурган кризистик борборлор, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун колдоосу астында уюштурулган ушул семинардын өткөрүлүүсү өтө убагында зарыл нерсе деп эсептеймин. Себеби акыркы мезгилдерде ушу элдердин жашоосундагы стресске кабылгандыгы, психологиялык жардам көрсөтүлүүсүнө өтө муктаждыгыны баса белгилеп айткым келет. Уюштуруучулардын айтымында окутуу семинары ноябрь айынан баштап 2023 жылдын март айына чейин уланмакчы. Сабира Абдисаматова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.